Ысык көл районуна караштуу Семеновка, Кожояр айылдарына Россия өлкөсүндө эмгектенип жүргөн мигранттардын жардамы менен жана жергиликтүү бийликтин каржылоосу менен балдар аянтчасы курулган. Ал эми Лагуна Сити аттуу эс алуучу жайынын демөөрчүлүгү менен кичи футбол аянтчасы салынып берилди. Жана 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата салтанаттуу ачылыш аземи болуп өттү. Бул саамалыкта 4 жаш баланын тушоосу да кесилген. Бул ачылыш аземине айыл эли катышып, майрамдык маанайды көтөргөн бала бакча жана мектеп окуучуларынын чакан концерттик программасы менен коштолуп, футболдук турнир уюштурулду. Негизинен биздин айылыбызда ушундай иш-чаранын болуп тургандыгы өтө жакшы. Себеби ынтымак дей берсең эле ынтымакка келип калбайсың да. Сөз жүзүндө ынтымак болбош керек. Туура ынтымакка чакырабыз. Ата-бабабыздын ынтымак жөнүндө айткан сөздөрү бар. Калыгул бай болуп айткан. Ырыс алды ынтымак, ынтымагың болбосо алдыңдан тайыр алтын так дейт да. Ошон үчүн ынтымактын желегин бийик желбиретип, бүгүнкү күндө ошо Бешата Кожоярбыз. Ошонун ичинде мына Кожояр айылы, Семеновка айылы, жалпы биздин ошол туугандарыбыз, аталар келди, апалар келди, ага элечек апаларыбыз келди, мына Аккалпактан аксакалдарыбыз, абаларыбыз, апаларыбыз келип атат. Улуумун, кичүүмүн, ортомун баары келди, жаштар келди, кичинекей балдарыбыз майрамдап атайын ушул жанагындай тушоо кесүү тоюнда жалпы эле ошол демөөрчүлөр, ошо айылдан чыккан демөөрчүлөрүбүз 1996-жылкы демөөрчүлөр болуп атат. Семеновка айылында болсо 1976-жылкы демөөрчүлөр дагы колдоо көрсөтүп ушул ачылыштаргачы, андан сыртта ошол атайын балмуздакта таттуулар таркатылып ушундай майрамды сонун маанайда өтүп атат.